Канча зарплата төлөйм жана канча зарплата алам куратор катары иштесем деген суроолор пайда болуп атат. Бул суроолорго көбү кандай десем жоопту так ала алышпайт да. Кээ бирөө мисалы үчүн оклад кураторов, если не будем говорить прям далеко, өзүм жөнүндө алсам, мисалы үчүн мен жаңы куратор алардын астында бир жума хотя бы стажировка же болбосо адамдын иштегенин, ритмин, анын жөндөмдөрүн көрүш үчүн аны стажировкага, практикага алам. Эгерде өзүн жакшы ошол жакта көрсөтө алса, биринчи айдагы оклады 5000 сом кетет. Эгерде ошол маалда өзүн жакшы прям көрсөтө алса, даже 10 000 сомдон өйдө кетет да. Анан бул жакта кандай болот? Любой бизнесте сиз жаңы СММ адиси болуп орношоюн деп атсаңыз, же болбосо куратор болоюн деп атсаңыз, бул зарплата аз экен, мен көбүрөөк акча тапкым келет эмес. Сиз биринчи айда, даже бир жума өзүңүздү как стажировочный, пробный неделя деп дагы рекомендовать этсеңиз болот. Работодательге дагы, клиенттерге дагы. Бул жакта эмне болот? Сиз көп, мисалы үчүн биз холодная рассылка кылганда, холодная рассылка деген эмне? Биз жумуш издегенде, СММ адиси катары текстиңди даярдап алып, кейстериңди даярдап, резюмең менен издегенде, сен клиентке дагы клиентке можешь уже предложение кыла аласың да. Бир жума стажировочная, бесплатная за отзывы деп. Эгер бир жуманын ичинде ал берген тапшырмаларды так, таза, ага жаккыдай сонун кылып аткарсаң, конверсия баары бир болот. Эми айтпайм баардыгы эле сразу алып калат деп. Конверсия болот. Болбосо дагы ал адам, мисалы үчүн, СММ адистигин азырынча финансы жактан дагы ала албаса, башка эксперттерге, башка тааныштарына дагы сизди рекомендация кыла алат. Ошон үчүн сиз адамдар менен адекваттуу коммуникация кылганды үйрөнүшүңүз керек. Бул жакта окладдар кандай кетет? Окладдар, караңыздар, в зависимости от выполняемой работы. Мисалы үчүн, онлайн иштеген СММ адиси 5000ден 10 000ден өйдө зарплата ала алат. Эгерде биз сайттарда карап, офлайн СММ адиси болуп иштей алам дегендердики 25 000ден өйдө 60-70 000ге чейин жүрөт. Анан караңыздар, бизде система ар кандай. Менин сотрудниктерим 30дан ашык 5 000 сомдон 100 000 сомго чейин зарплата алышат. Силер сурашыңар мүмкүн да, 100 000 алыш үчүн эмне кылыш керек депчи, сразу эле 100 000 алгым келет депчи, бирок ал кандай десем, бара-бара адам өзү жакшы, өз жагы башка жактан, бардык тараптан өзүн жакшы көрсөтө алса, ошол зарплатага туш болот. Башында менден мага келгенде ошо стажировка өтүшүп, даже бир ай стажировка, кээ бирде чынын айтканда мен дагы адамдарды көрүп, кандай жооп кайтарат экен деп бир ай стажировка дегенде, кээ бирөө ошого да макул болуп, келип аябай жанталашып тытынып иштеп, өзүн жакшы көрсөтө алганда, мен даже 10 күндөй эле сразу зарплатага отургузуп коем. Жок, бул кыз болот, бизге сразу ушундай адамдар керек депчи. Анан кээ бирөөнүн иштегенине жараша уже сразу эле 10 000ден көтөрүп коюшу мүмкүн да. Бул баардыгы адамдын өзүнөн зависит этет. Анан кылган иштеринен да мурун анын мүнөзүн да карайм да. Бат-бат иштеп, мисалы үчүн мен кураторлорду кандай алам? Жоголуп кетмем, мындай жумушуна маани берип иштебеген эмес, жоголуп кетип, жооп бербей, жооп көп маалда кайтарган адис менен точно иштеше албайм да. Мен өзүм бат шар болгондуктан, мен да ошондой бат шар жүргөн адамдарды жактырамын. Ошон үчүн сиз адам менен сүйлөшүп атканда аны менен сразу эле чечишип алсаңыз болот. Я всегда говорю, договоримся на берегу, чтобы было доверие и чтобы долгосрочно сотрудничать с тобой деп бетке айтамын да. Мен айтам, мага жагат момдай, тарс, ушундай кыймылдаган. Эртең менен турдуңуз, сразу 8 утра стористер кетиш керек. Мындай болуш керек, кечки 8ден сторис кетпей эле койсун, күнүнө 5тен 6дан стористен кем кетпесин. Мындай план, мага контент план жөнөт, муну кыл, директ кырыштет, бат жооп бер деген сыяктуу өзүмдүн условияларым бар. Эгерде башка баракчаны алып барсак, мисалы үчүн мен кейс отзывы да баракчамы алып барсак, айтам, мага не важно, түнкү 2деби, таңкы 5деби сен пост чыгарасың, мага ушул кейстер мындай чыгып кетсе болду. Сторис барбы, жокпу, мне не важно деп айтам да. Ошондой эле, эгерде биз в любом случае мы ориентируемся под клиента, да? Мы в любом случае ориентируемся под клиента. И самое главное, сиз өзүңүзгө
самое главное өзүңүзгө бир график түзүп алышыңыз керек да. Мисалы үчүн СММ айдиси болуп иштеп жүргөндө мен күнү түнү жооп берип выгорание болгон учурларым болгон да. Ошон үчүн сиз 1 саат 10дон кийин интернетиңизди өчүрүп салыңыз же болбосо такыр жооп бербеңиз эч кимге да. Мисалы үчүн менин өздүк чектөөлөрүм бар, личный границы. Мен аны студенттериме жөнөтөм да. Түнкү 10дон кийин мага жазбагыла, түнкү 9дон кийин мага жазбагыла жана биздин чектөөлөрдү, личный границаны сактагыла деп айтам. Андан сырткары дагы мага видео звонок менен, мен конференцияда отурсам, семинарда же консультацияларда отурсам, мага атайын жазган учурлар болот. Жазгандан да мурун чалган учурлар болот. Ошондо мен айтам да, мага видео звонок чалбаңыздар, мага голосовой. Мен өзүмдү лично, если меня касается, то мен момундай голосовойлорду жаман көрөм. У меня сопротивление на них. Я их могу жумалап ачпай жүрө беришим мүмкүн да. Я их могу неделями не открывать. Поэтому мен командамда билсе керек, они знают, что мне нужно четко, ясно, текстовый вариант мен жөнөтүп коет да. Поэтому сиз самое главное клиенттин өзүнүн каалоолоруна подстройтесь. Андан сырткары менинге окшогон инфопродюсер, наставниктердин менеджери, помощниктери, оң колу, сол колу, кураторлору болуп проекттерде иштегиңиздер келсе, эң негизгиси ошол адамдын мүнөзүнө сиз подход табышыңыз керек. Мисалы үчүн мага пат тарс аткарган айымдар керек болсо, мисалы үчүн мага ачыктык жагат да, эжеке ооруп атам, балам ооруп атат, муну эртең жазсам болобу десе, мисалы үчүн мага срочно болсо, анда макул деп туруп башка сотрудникке берем да. А если ал адам мага если срочно прям 10 мүнөттө керек, азыр керек болуп атканда ал ооба деп коюп анан на потом жылдыра берсе, ошол маалда мен жарылып кетишим мүмкүн да. Мындайча айтканда, срочный жумуштар бар, срочный эмес жумуштар бар. Ошон үчүн сиз дайыма ачык түшүнүүгө келип, ачык сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүз керек. Баарыбызда тил бар, баарыбыз сурай алабыз. Биз түшүнбөй калсак, кайра сурап деле түшүнүп алышыбыз керек. Түшүнбөй жүрө бергиче, андан көрө сурап, ошо жардам сурап, түшүнбөгөн нерселерин сурап, андан кийин аны кылганың жакшы. Окладдар кандай болот? Любой специалист, сиз мисалы үчүн сайттарга кирип туруп жумуш карасаңыз, албетте бул жандуу барып иштеген жумуш, ал дайыма кымбатыраак болот. Бирок онлайнда балдардын деле карап, сен если өзүң тайм менеджментиңди жакшы иштете алсаң, убактыңды туура пайдалана алсаң, баардыгын мындай түшүнө билген, кыла кеч, кыйын айым болсоңуз, анда албетте сиз бир эмес 2-3 аккаунт алып бара аласыз, бир эмес 2 проект алып барасыз. Сиз өзүңүздү жакшы жактан биринчи айда көрсөтүп, анан зарплатасын өйдө көтөрө аласыз. Сиз ошо кирип атканда эле айта аласыз да, зарплатаны мисалы үчүн клиентиңиз канча бере алса, сиз ошол негизи бул баа клиенттен биринчи чыккан жакшы да, негизи канча акча ал бере алат экен. Анан жакшы жагынан өзүн көрсөтө алса, сиз аны көрүп алгандан кийин, андан кийин уже акырындап көтөрсөңүз болот. Менин өзүмө айта кетсем, менин эң биринчи клиентим 1000 сомго болчу. Бир жума баракчасын упаковка кылып бермекмин. Мен балдарымды уктатып алып түн ичинде жасагам. Анан жасагандан кийин ошо 1000 сомдук клиентте, эми Кудайым мага ошондой опыт бериптир да, негативный опыт. Улам жактырбагандыктан она мне не заплатила, да, и ошол нерсени мен аябай ушун мамский сайтта отурчумун, мамлайфка киргизип, вот так случилось, да, она очень богатая, но она мне не заплатила 1000 сом десем, мага 5 заявка келди, 5 заявка келип аккаунтумду упаковка кылып бер деп, ошолордун аккаунттарын 1000 сомдон, 2000 сомдон упаковка кылып, и бирөөсү мени окутчу деди. Окуталбайм, мен жандуу эле окута алам, 3000 сомго десем, аябай кымбат деди. Ошондон улам ошол клиентимден аркылуу менин сонун ийгиликтерим башталды десем болот. Салам достор, именно канча оклад алам десеңиз, бул жакта мына элементарно Туса СММщиков, да, мисалы үчүн кирсеңиз, СММ молодой стартап проектке требуется СММ специалист дейт, зарплата договорная дейт, мына күнүгө ушул жака чыгып турат. Зарплата, стоимость своих услуг депчи, мына таргетолог дейт отдельно, СММ специалист керек дейт, мына
Здравствуйте, меня зовут Зульфия, я СММ-специалист, таргетолог, мои услуги, оформление шапки профиля, ведение аккаунта, создание контента, запуск таргетированной рекламы, визуал, топ-линк, анализ целевой аудитории, копирайтинг, работаю удаленно только, пишите в личку, Это чуть-чуть неграмотно, конечно же, здесь то, что она написала. Меня зовут Раскели, специалист по таргетированной рекламе, бүт эле таргет болуп кетиптир. Вот, именно таргетолог балдар көп экен бизде. Таргетированная реклама деп SMM-специалист, контент-мейкер, тикток-менеджер тикток-менеджер мага да керек, вот смотрите, постоянно, контент-план, мобилограф, видеоконтент. Цена 18 000 дейт, цена 15 000 дейт. Жумасына 2 даже 3 жолуга чейин бара алам дейт. Конечно, жумасына 3 жолу бара алса, анда зарплата ушундай болот, туура. А если онлайн эле балдарым кичинекей, бара албайм десе, анда зарплата азыраак болот. Портфолио отправляйте в личку деп атат. SMM-специалист. В основном это анализ целевой аудитории, оформление аккаунта, продвижение аккаунта, контент-план, визуал, копирайтинг, продвижение, запуск таргетированной рекламы. Зарплата 10 000 с таргетированной рекламой. Без таргетированной рекламы это 8 000 или 7 000. Ушундай болот, для начала вот такой пойдет, Для начала вот такое пойдет. Ушул жактан сиз өзүңүздү аябай жакшы анализ кылсаңыз болот тоже. Андан сырт работа SMM Бишкек или работа SMM Ош. Работа десеңиз мына сайттар чыгат. Бул сайттардан обязательно Лалафодон, андан сырткары Headhunter деген сайт бар. Бул бывший JobKG, SMM менеджер деп поиск кылсак, Бишкекке смотрите, SMM менеджер 15 000 сом. 30 000ден 35 000 контент менеджер керек дейт. 20 000 сом керек. 20 000 сом, 33 000 сом, 35 000 сом, 20 000 сом, 50 000, 30 000ден 50 000, 30 000, 50 000, 25 000, 30 000, Академия ведения социальных сетей дейт. 15 000, 20 000, 15, 20 000, 30 000, 60 000 дейт. 30 000, вы поняли, тут очень много зарплат, поэтому здесь нужно обязательно свою анкету, анкетаны создать резюме деп туруп, бул жакта эмейлиңерди коюп, регистрация кылып, создаете резюме и начинаете искать вот так работу. Андан сырткары дагы работа SMM Бишкек дегенде, мисалы үчүн ушул эле Headhunterге сиз Оштон болобу же башка жактан бутик люксор дейт, торговая компания, Grand Trade, работа SMM Бишкекке 30 свежих вакансий, KG Job дейт, KG Jobs. KFCге нужен пиар-специалист, SMM-щик нужен дейт, 2 дня назад дейт. Поэтому вы должны каждый день мониторить, жумуш тапкычачы. SMM-менеджер 50 000 долларга чейин дейт, анализ рынка, Atlas Group. SMM-менеджер, не доллар, это сумма, наверное, там знак просто. Так, преподаватели нужны. SMM-менеджер нужен, SMM-специалист, Чуйская область. Мына ушулардын бардыгы мына SMM-специалист, создание контент-плана дейт. Требуем опыт дейт, 1.3 туризм, создание, опыт. Даже если требуется опыт, вот отправляйте резюме, калбайчы, а отправляйте свои работы. Смотрите, как можно упаковать... Сейчас. Так, мен азыр өзүмдүн курсумду тарттым.
азыр менде галереяда мына 9 мүнөт 5 мүнөт сүйлөп жүрмүн. Бул жакта мына мен сүйлөгөн сөздөрүм, мына бул жакта болсо 5 мүнөт сүйлөп жүрмүн. Азыр эмне кылам? Мен муну азыр мен InShot программасын колдоном. Мына бул биринчи сүйлөгөнүм 5 мүнөттүк. Бул жака мен эмне кылам? Бул InShot деген знакты бесплатно снять деп күтүп турамын. InShot деген значокту алып салышын каалайм, себеби мага кереги жок. 23-25 секунд күтүп турушум керек экен. Реклама бүткөндөн кийин бекер калат мага. Күтүүгө туура келет, себеби башка жол менен это платно болуп калат. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мына ушундай рекламалар, Даже Glovo'нун маркетологдору бияка реклама кылат экен. Анан мына эмне кылам? Мен сториске алып барып туруп эле мен өзүм каалаган бир цветти жазагым келет. Допустим, мындай болот, Сохранить деп алам дагы. Анан эмне деп айтам? Темам болсо 10 кадам жумуш табууга. 10 кадам жумуш табууга. Сохранить да. И эмне кылам? InShotко кирем дагы. Бул жака стикер дегенди басам. Стикерди коем. Теманы хотя бы сабагымдын темасын жазып коюшум керек деп ойлойм менчи. Мындайраак кылсам болот. Ошондо мына мен сүйлөгөнүм. Салам барыңыздарга. Жаңы эсим. Ошондо мен даже мону расположенияны кандай кыла алам? Размер деген жерге мен 9/16 тандайм. Мындайраак өзүмдү жайгаштырам. И мындай кылам. Барыңыздарга жаңы эсим адисине. Анан муну стикер деп келип, муну басып туруп мындайраак чоңураак кыла алам, мындай жарымынан кылып. Мына. Салам барыңыздарга. Жаңы эсим адисине кантип дальше кантип жумуш тапса болот жана эң эле биринчи кадам, мисалы үчүн текст менен жаза алам, же болбосо мен мындай кыла алам да. 10 кадам эмес, мисалы үчүн биринчи кадам бул упаковать себя. Өзүңдүн баракчаңды упаковкалоо. Биринчиси өзүңдүн баракчаңды упаковкалоо. Бул жакта эмне? Стикер. Биринчиси бул өзүңдүн баракчаңды упаковкалоо деген мындай. Ушинтип жазсам болот, жазбасам деле болот. Ушинтип жазам. Бирок мен уже бирден жазып тажап кеттим. Ошон үчүн мен алып туруп эле жазып баштайм. Биринчи кадам бул өзүңдү упаковка кылуу. Экинчиси Telegram чаттар. Үчүнчүсү бул тааныштар, туугандар. Төртүнчү бул жумуш сайттары. Бешинчиси бул коммуникация. Алтынчысы бул рассылка, холодная рассылка деп коет. Бул директтен эле сиз баракчаңызды алып барып берейин, менин работаларым бул деп ушундай директтен кетет. Дальше у нас седьмое что? Дальше дагы
сайттар бар. Наставник, продюсерлерге, мисалы үчүн мына наставник, медиа продюсерлерге жазып стажировка өтүү. 8 болсо бул так эмнелер бар эле дагы бизде. Стажировкаларды өтүү. Так, дальше упаковать себя, резюме. Резюмеңди даярдоо.